Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly Kırgız elim. Al Jardam Gayrımdılık Fondu'nun gezekteki çağrılışı şu Gencegül Eje'nin üyünün salınıp bütüşünden keyinki çağrılış jana şu Karakol şahrındagı muhtajlарды колдоо долбоорунан şu çoğulgan bir 364.465 сомду 35 үй бүлөгө şu продуктулай жана акчалай таратуунун алдында турабыз. Анда эмесе биз менен биргеликте болуңуздар. Сүйөркулова Солдат Бүбү Кузбасская көчөсү 7 жалгыз боюну кызы менен жашайт дейт эле. Өзү да ушу капельницага кеттир дарыланган. Кызы үйүндө экен. Кызына тапшырып берип койдук. Кийинки Баятова Айжан Кравцова 257 жалгыз бой 3 балалуу өз тазалыкта иштейт жана апасы да тазалыкта иштейт экен. Бул сиңдиси болот экен. Алла разы болсун. Силерге дагы рахмат, ушунча Кыргызстанга жардам кылганыңарга силерге да Алла разы болсун. Ошо. Кийинки үй Гыдыкбаева Жамиля эженикине келдик. Шопакова 32 күйөөсү каза болгон 3 балалуу жалгыз боян экен. Ыраазычылык айтып койсоңуз. Рахмат ушинтип келгениңерге. Былтыр абышкам кайтыш болуп калган. Мага карылык келбейт го десем келиптсиңер. Узун өмүр, бакыт каалайм. Ошо колуңарга береке, ден соолук, бала чакаңар менен аман болгула. Биздей карылыкка карасаңар, силердин ден соолугуңар чың болсун. Рахмат, көптөн көп ыраазымын. Кийинки үй Асаналиева Мира Шопакова 28 күйөөсү каза болгон 4 баласы жана улуу баласы да каза болуп калыптыр. Иман саламат болсун. Мына 5000 сом ушу керегиңерге жаратып, Рахмат. дуаңызды басаңыз берип. Чоң рахмат, ушунчалык мындай адамдарга жардам берип атасыңар, муктаждарга. Ушу мен да көп сүйлөй албайм такыр. Ошо энеңер өссүн. Кийинки үй Додобаева Алтын кыз Эсенина 25 күйөөсү каза болгон жана неберелерин карайт. Улуу кыз да каза болуп калыптыр жакында. Иман саламат болсун. Сабыр кылыңыз эже мына. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Мындай ишинерге ийгилик, үй бүлөнөр аман болсун. Жамандык көрбөгүлө, аман болгула. Biz азыр Чегирткеева Гүлбарчын эженин үйүнө келдик. Жапарова 63 үйүндө турат экен, жалгыз бой үй экен. Ошо мына Ал Жардам Кайрымдуулук фондунан муктаждарды колдоо долбоору менен, ошо Алла разы болсун. Сизге да Алла разы болсун. Чоң рахмат. Ошо байкелер келип жардам берип, кечээ эле келип көрүп кетиштиле. Бүгүн уже жардам алып келишти. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Аллахым колдосун силерди. Кыргыз элиме да рахмат, силерге да рахмат. Кийинки Исабекова Данагүл Жамансарова 165 үйдө күйөөсү каза болгон 5 балалуу эже экен. Ушуну эже мына кайрымдуулук алып алсаңыз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ар дайым ден соолукта болгула, аман болгула. Дайым ушу элдин жардамына муктаж болгон эмеле бизге окшогондорго жардам берип эле дайым жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Тиева Гүлнара Исхакова 39-да турат экен, квартирада турат. Өзү жок экен, мына кызына берип атабыз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ийгилик, чоң рахмат. Алла разы болсун. Бизден кайтпаса Аллахтан кайтсын. Чоң рахмат.
буруштуруп алайын. Кийинки Сейит Ахматова Гүлмира ушу Жыргалы 32 дарегинде жашайт экен, жалгыз бой. 3 баласы бар, күйөөсү каза болуп калган, квартирада турат. Ал жардам фондун жалпы муктаждарды колдоо жамаатына ыраазычылыгымды билдирем. Терең 2 дүйнө бактылык каалайм. Ушинтип көп ийгилик жумуштарыңарга жакшы. Кийинки ушу Кермалиева Асель эженикине келдик. Бул жакта квартирада турат. 4 балалуу ушу жалгыз бой эне. Ушу бир аз болсо да жардам алып калыңыз, ыраазычылык билдирип койсоңуз болот. Силердин фондуңарга чоң рахмат. Ошентип көп балалууларга, жакыр жашаган айымдарга жардам бердигиңер чоң рахмат. Алганга да бергенге дагы Кудайым Аллахым берекесин берсин. Өмүрүңөр узун болсун, чоң рахмат. Алла разы болсун. Кийинки үй Айсарова Хабиба Токтогул 51 даректе турат. Турмуш оор, 8 балалуу. Ошо отун сатып тиричилик кылышат. Ошондо ошо муктаждарды колдоо долбоорунун атынан Чоң рахмат, Алла разы болсун. Мен суранат элем, мен кайналамдын 3 баласын алып кетти эле детский домго, меникин да алып кетем деп атышат. Ошо 3 баласын, пожалуйста, кайтарып берсинчи бизге. Кыйналып ошо жашаш шартыбыз оор аябай. Действительно оор. 3 баласын алып кетип, мен да балдарымды кошуп алып кетем дейт. Bir баламды багып алгам, ошол баламды да алып кетем деп азабымды берип атышат. Пожалуйста, жардам бергилерчи, суранам, ушу балдарды кайтарып берсин. Биз күнү-түнү ошо балдарыбыз үчүн тиричилик кылабыз. Өзүбүз кийбей, жебей, ичирип ушу балдарды чоңойтуп, ушу даражага жеткирдик биз ушу балдарыбызды. Жалынан, пожалуйста, ушу балдарыбызды кайтарып берсин. Биздин балдарды тынч койсунчу, суранам силерден. Ушу балдарыбызды кайтарып берсе 3 баласын, кайналамдыкы, андан тышкары менин 8 баламды тынч койсун. Орто жолдон bir кызымды багып алгам, анымды да алып кетебиз деп жанымды койбой атышат. Биз ушу бала чагабызды действительно көзүбүз кийбесек да балдарыбызды кийдирип, жедирип, ичирип жакшы эле карайбыз. Только кыйналганыбыз эле болбосо. Кийинки дарек Нурбек кызы Ширин Албакова 105 дарегинде жашайт экен. Ушу 5 баласы жалгыз бой эне. 5 баласы бар. Квартирада жашашат. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушинтип аман эсен болгула үй бүлөңөр менен ушинтип жардам бергениңизге чоң кубанычтабыз, чын эле. Чексиз ыраазыбыз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Кийинки дарек Өскөнбаева Анара эженикине келдик. Ушу Кашка Суу кичи районунда турат экен. Жалгыз бой эне, 3 баласы бар. Бир аз болсо да алып калыңыз, Чоң рахмат, Алла разы болсун. Чоң рахмат, иштериңерге ийгилик, рахмат. Чоң рахмат. Кийинки Бакеева Каныкей Хан Теңири 20 үйгө келдик. Жалгыз бой 4 баласы менен жашайт. Алла разы болсун сиздерге. Ыраазычылык билгизип койсоңуз болот. Сиздерге да Аллах разы болсун. Бизге жардам берген ар бир мусулмандарга Аллах разы болсун. Бизге берген жакшылыктарыңарга Аллах таалам ол нерселерди кайтарган болсун. Чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, силерге да. Сизге дагы чоң рахмат. Силердин командаларыңарга дагы Аллах разы болсун. Мамазова Нурайым эжебизге келдик. Нефтяник районунда турат экен. 4 баласы менен квартирадан кошунасына тапшырып атабыз. Же келсе муну продукты менен муну эметип коесуз да, берип анан Чоң рахмат. Ушундай жардам берип эметип жүргөнүңөргө силерге Алла разы болсун. Көп ушундай адамдарга жардам бере бергиле. Атыларын ала бергиле. Больницада болчу кичинекей баласы менен.
Тегиштүү айылдын тургуну Малдыбаева Айнур эженикине келдик. Ошо араптар салып берген 15 үйдүн бирөөсүндө турат экен. Эже өзү тазалык иштейт экен. Кем сага берип коелу. Сөз сүйлөп кой. Чоң рахмат, Алла разы болсын, Кудай өзү кечирсин. Ошо чоң рахмат силерге дагы. Кудай өзү кечирсин, Алла разы болсын. Рахмат. Эже азыр үйүндө жок экен, жумушта экен азыр. Кызына тапшырды. Эженин ошо биякта 5 баласы менен турат экен. Жаңы Арык айылынын тургуну Саламатов Аман. Биринчи группадагы майып ошо 10 жылдан бери коляскада отурат. Аман Бирикос сөз сүйлөп кой. Ассаламу алейкум жамаат. Ал жардам фондуна Алла разы болсун. Ушу муктаждарды колдоо. Ал жардам фондуна Аллах разы болсун. Эки дүйнө бактылуулук каалайбыз. Рахмат. Кийинки дарек Жумабаева Шарапат эженкине келдик. Пржевальский 98 дарегинде жашайт. Жалгыз бой жетим 5 жетим баланы багат экен. Неберелерин. Өз инвалидине бир аз болсо жардам Алла разы болсын Эрмат, сага чоң рахмат. Ишиңердин ийгилигин көргүлө. Адамдардын керегине жарай бергиле. Чоң рахмат. Алла разы болсын. Кийинки үй Асаналиева Мира Шапакова 28. Күйөөсү каза болгон 4 баласы, жана улуу баласы да каза болуп калыптыр. Иман саламат болсун. 5000 сом керегине жаратып, Чоң рахмат. дуаңызды башыңызды Чоң рахмат, ушунчалык мындай адамдарга жардам берип атасыңар, муктаждарга. Ушу мен да көп сүйлөй албайм такыр. Тешип эмеңер өссүн. Рахмат. Кийинки дарек Исаева Аида 7 балалуу экен, Кыдыраки 33 дарегинде жашайт. Квартирада жашашат экен. Айрымдуу элге ыраазычылыгыңызды билдирип койсоңуз. Алла разы болсын. Ушунча элге жардам берип эме кылып атканыңар. Чоң рахмат. Эрмет сага элдин керегине жараган бизге окшогон энелерди коргооңарга чоң рахмат. Алла разы болсын. Кийинки Каганат кызы Айсулуу Исқақова 19 дарегинде квартирада жашайт. 4 балалуусу бар, ушу жалгыз бой экен. Ошого Саламатсыздарбы? Сиздерге чоң рахмат. Аллах маңгайтсын силерге да үйлөнгөргө. Ден соолук каалайм. Бардык муктаждарга ушунча жардам берип атканыңыздарга не айтам, чоң рахмат айтам. Аллахым разы болсун силерден. Калай иштериңерге ийгилик каалайм. Жакшы туруңуз, Кийинки адрес Намазбекова Жазгүл, Масалиева 27-те турат экен. Жалгыз бой 3 баласы менен. Элдин жардам ыраазычылык айтып койсоңуз. Сиздерге да чоң рахмат. Ал жардам фондуна сиздерге да Алла разы болсун. Кийинки дарек ушу Чортонова Нестанга келдик. Репина 25 дарегинде ушу реабилитационный центр экен, бирок ушу зордук зомбулук көргөн энелер жакта баш калкалашат экен. Мындан кийин да өзүмчө бир келебиз деген ойдобуз бияка. Азыр ушу Нестан эчеге жардам көрсөткөнү келдик. Аллах разы болсын. Рахмат барыңыздардан. Аллах разы болсын. Ишиңиздерге ийгилик. Аллахым берекесин берсин. Бул жакта ошо Химая кризистик борбору деп аталат. Бул жакта үй бүлөдөн зордук зомбулук көргөн аялдар келет, убактылуу келип баш калкалап жашап кетишет. Абылабек кызы Салкын эжебиздин үйүнө келдик. Бул жерде квартирада турат экен, 6 баласы менен. Жашаган жери ушу квартирасы Пристан Пржевальскийде турат экен. Эже продукты ал жардам фондунан келдик. Бирикос сүйлөп койсоңуз. Аллахым разы болсун. Мындай иштерди көбүрөөк эле кыларыздар. Эрмат ага ушу жалпы жамаат баарыңарга ыраазыбыз. Ошо эми
неме кылат элек, азыр кубанычта да тийбей албай. Ошо Алла ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик. Дайыма ушул иштерди кылып жүрөсүздөр. Барыңарга эки дүйнө бактылуу болгула. Şu akırkı 35. үйгө келип отурабыз. Динара эжебиз ушу корукчан баласын багат. Атасы да корукчан, ушу эки корукчанды багат. Ушу муктаждарды колдоо долбоорун беришен адамдардын ушу берген кош садакаларын элдерге таратып жүрөбүз да. Алла разы болсын. Чоң рахмат силерге элим, ден соолук, иштериңерге ийгилик, балдарыбыз оорубасын, өмүрлөрү узун болсун, өзүбүз дагы оорубайлык, ден соолукта бололук. Эрматка рахмат ушундай фонд ачып койгонуна. Элдин батасы тийсиң, баталуу болгула. Кудай батасын берсин силерге. Чоң рахмат. Урматтуу ушу Каракол шаарындагы муктаждарды колдоо долбоорундагы ушу WhatsApp группадагы жалпы жамаатка ушу ыраазычылык билдиребиз. Берген 100 сомбу, 200 сомбу, ким канча колунан келишинче салым кошуп атат. Көп пикирсе көл болот дегенде мына ушу 35 үй бүлөнү сүйүнткөнгө жетиштик бүгүн. Бардыгы ушу чын жүрөгүнөн баталарын берип, кээ бирөө көздөрүндө жаш алып, ушундай ыраазычылыктарын билдирип жатышат. Берген садакаңарды Аллах Таала кабыл кылсын. Ахиретте болсо ушу тоодой сооптор менен көп эселентип, бул дүйнөдө дагы ахиретте да ушу берекесин берсин. Аллах Таалам ыраазы болсун.